как при Акаеве было лучше по сравнению. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев бейниге сүртүмдөр лидер даректүү тасмасында эгемендик алган 30 жыл ичинде Кыргызстанда эч нерсе жасалбаганын билдирди. Ал маегинде Казакстан батыштагы демократияга умтулаарын айтып, бирок азыр алар демократия жолунун башында экенин белгиледи. Демократиянын аралы Кыргызстан бизге боордош жакын эл. Ушул 30 жыл аралыгында Кыргызстанда бир нерсе жасалдыбы? Ар бир президентти колдоп бул жака чакырдым. Акча насыя берүүнү сунуштадык. Бирок эч нерсе жасалган жок да. Ошондуктан экономика жашоонун негизи деди ал. Түндүк электр ишканасы карызын төлөбөй жүргөн 6100 абоненттин жарыгын эртең 6-июлдан тарта өчүрөт. Бул тууралуу компаниянын маалымат кызматы билдирди. Аталган абоненттердин карызы 5 миллион 200 миң сомдо түзөт. Жарык акылдуу эсептегичтердин жардамы менен аралыктан өчүрүлөт. Түндүк электр абоненттерди карызды төлөөгө чакырат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Уланбек Азыгалиев бюджетке келтирген 30 миллион сом өлчөмүндөгү зыянды төлөп бергенин кабарлады. УКМК билдиргендей, Азыгалиев 20 жылдан ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеп, жакын туугандарына катталган ири өлчөмдөгү мүлккө ээлик кылары аныкталып, жазык кодексинин 328-беренеси мыйзамсыз баюу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө Азыгалиев мамлекеттик бюджетке 30 миллион сом өлчөмүндө келтирген зыяндын ордун толтурган. Бишкектин Турак-жай коммуналдык чарба маселелери боюнча кала башчысынын мурдагы орун басары Мирлан Амантуров 2020-жылы декабрда кармалган. Амантуров Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасында жетекчи болуп турганда мамлекеттик сатып алуулар, жол салууда коррупциялык схеманы ишке ашыргандыгына айыпталган. Ал мамлекеттин казынасына 25 миллион 203 миң 700 сом төлөп берип, сот иши кыскартылган. Карышкыр чөө аткандарга сыйакы көбөйөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Бейшеналы Нурдинов парламент радиосуна курган маегинде билдирди. Анын айтымында айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги токтом долбоорун министрлер кабинетине жөнөттү. Азыр карышкырларды атып алгандарга 6 миң, чөө жок кылгандарга 2 миң сом сыйакы берилет. Азыр ушул сумманы жогорулатуу талабы коюлууда. Токтом долбооруна ылайык карышкыр аткандарга каралган сыйакы 10 миң, чөөлөргө 5 миң, бөлтүрүктөргө 2,5 миң сом төлөнөт. Терилери мергенчилерде калат. Расмий маалыматка ылайык, былтыр карышкырлардын малга зыяны 28 миллион сомду түзгөн. Кыргызстанда 2020-жылы 380ден ашык карышкыр, 20дай бөлтүрүк, 2 миңге чукул чөө атылган. Мергенчилерге 5 миллион сомдон ашык сыйакы төлөнгөн. Бишкек шаардык соту президенттин аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин бөгөт чарасын кароону 13-июлга жылдырды. Буга айыпталуучунун адвокаттарын процессти жылдырып туруу жөнүндөгү арызы себеп болду. Улуттук коопсуздук комитети Салиевди 16-июнда камаган жана ага мыйзамсыз баюу беренеси менен айып койгон. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Райондук сот Салиевди 16-августка чейин тергөө абагына калтырган. УКМК Салиев Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда кызмат абалынан пайдаланып, соттордун ишине активдүү кийлигишкени, расмий кирешесине дал келбеген мүлктү сатып алганы аныкталганын маалымдаган. Ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп 2017-жылдын аягынан 2020-жылдын октябрь окуяларына чейин иштеген. Бул кызматта турганда анын дарегине бийликтеги таасирдүү адамга айланды. Сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген сын дооматтар айтылган. Кош никени мыйзамдаштырабыз деген талапкерлердин кайрылуусу Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун мыйзамдарын бузган жок деп табылды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Реформа партиясы Бишкек аймактык комиссиясынын Келечек партиясына талапкер Назира Абдыкаимовага карата арыз берген. Анын көп аялдуулукту легалдаштыруу жөнүндө кайрылуусу шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн тартиби жана эрежелери боюнча шайлоо мыйзамдарын бузган жок деп табылды. Бүгүн 5-июлга караган суткада Кыргызстандын аймагында дагы 1437 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 132 070 адам коронавирус менен каттоого алынган. Акыркы суткада коронавирустун кесепетинен 9 бейтап көз жумду.